Мектепте мугалим жабык кийимчен окуучу кыздарга силерди караш жийиркеништүү деп айтты. Бул окуя коомчулукта кызуу талкуу жаратты. Ар бир окуучунун кийим тандоосу жана ишеними урматталууга тийиш. Суроо: бул сөз эркиндиги же дискриминациябы? Ал эми интернет колдонуучулары мындай деп жазышкан: мектептин бардыгында бирдей форма болсо сонун болмок. Кийин 18ге чыкканда өзү билгендей кийине берсин деп Жороев К деген аккаунттун жазуучусу жазган. Дагы бир Буддетсте деген аккаунт: салпактабай эле обычную школьную форма кийгизиш керек, мектеп медресе эмес да деп жазышкан. Сиздердин да оюңуздар маанилүү. Комментарий калтырыңыздар. Смотреть противно. Смотреть противно. Так, вот девушки-красавицы 9 Б. Решили под конец вообще. Плевать они хотели на меня, родители. То, что сказано, что во время уроков должна быть школьная форма. Вот, пожалуйста, как красиво, да? Смотреть противно. Извините, конечно. Вот. Как вы относитесь, так и я. Наговицинанын кандай абалда каза болгону боолгонду. Балким Наталья Наговицина тирүүдүр деген божомолдорду блогер жана альпинист Виктория Боня четке какты. Ал Наговицина капталынан буттарын ийип жаткан бойдон каза болгонун айтты. Блогер муну дронго тартылган видеодогу караандан байкоого болоорун белгилеген. Боня чатырда тирүү жандын белгилери болсо эч качан көңүл сыртында калмак эместигин кошумчалаган. Машина жолдогу майга тайгаланып, Бишкектеги Жибек жолу Эркиндик проспектилеринин кесилишине мотору майы төгүлүп калган. Натыйжада айдоочулардын бири рульга ээ боло албай машина ала салып кеткен. Сот тармактын айрым эрежесине байланыштуу видеону экрандагы Telegram каналдан